урматтуу Талант Турдуматович, Дастан Далабаевичтагы, Бакыт Эргешевтагы абдан туура маселе койду. Мен мына өткөн жумада Орусия Федерациясында болдум. Чын эле миңдеген биздин Орусиядагы мекендештерибиз жанагы медициналык кароодон өтүү маселеси боюнча абдан тынчсыздануусун билдирип жатышат. Анткени 6100 рубль акча кетип атат. Бул эми айлыгынын бир топ бөлүгү ошол жака кетип атат деп абдан мындай кабатыр болуп атышат. Жаңы мыйзам ишке кирди. Мен комитеттин төрагасы катары Мамлекеттик думанын Чечилүү комитетинин төрагасы Калашников мырзага кат жолдогонбуз. Ушул жума күнү мына сиз дагы делегация менен 20 февраль күнү баратасыз. Маттуу төрага сиздин дагы жолугушунун Володя мырза менен жолугушуудагы эң негизги маселелердин бири ушул маселе каралат деп ишенем. Бакыт Эргешев айткандай, биздин Евразиялык экономикалык биримдикте бир канча министрибиз, бир канча өкүлдөрүбүз килейген айлык алып отурушат. Ошол мыйзамда Мамлекеттик дума карап атканда бир гана сөз киргизип коюш керек эле. Бул Евразиялык экономикалык мүчө өлкөлөргө тиешеси жок деген. Ушул бир сүйлөм менен биз миңдеген мигранттарыбызды ушундай бир кабатырлануусуна чектик коет элек. Мына ошого окшогон маселелерди дагы иштебей атканы абдан өкүндүрөт. Ошондуктан алардын дагы биз эмне үчүн ошол жакта жөн эле мындай Орусияда отурбастан мурдагы партиянын лидерлери мурда Кыргызстанды мынтип оңдош керек деп акыл үйрөтүп жүргөндөрдүн бардыгы азыр ошол жакта кызмат алгандан кийин оозу жабылып отурушат. Ошолор ушундай маселени иштеш керек эле. Ошолорду биз карап, керек болсо чакыртып ушул парламентте сурашыбыз керек. Анткени ошол мыйзам долбооруна Мамлекеттик дума карап атканда бир дагы коңгуроо каккан эмес. Мына азыр дагы биз Чечилүү комитет кат жолдодук. Мына сиз өзүңүз барганда дагы ошол беренени киргизиш керек деп ойлойм. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө бул мыйзамдын тиешеси жок деген берене киргизсек, биз мекендештерибизди мындай бир топ нерседен сактайбыз деп ишенем. Рахмат.